Агарып аткан таңдын кызарып баткан кечи болот демекчи, дагы бир күндү жыйынтыктап жатабыз, бир күндү эле эмес, толугу менен бир жуманы жыйынтыктоодобуз десек туура болот. Албетте, алдыда Саратандын салкын түндөрү жана ошондой эле дем алыш күнү бар. Көгүлтүр экранда коктейль шоу программасы, биз менен бирге болуңуздар. Бирге көңүл ачалы дегендей, ал эми коктейлдин адаттагыдай эле коноктору, өзгөчө коноктор. Таныштырганча кетейин, Элдар жана Вова. Коктейль демекчи, бүгүн коктейль программасы чындыгында өзүнүн максатына жетип, биздин студияда белгилүү бармендер. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Эми биздин бар сиздердин барга бир аз окшобой тургандай, бир аз жупунуураак көрүнүп аткандыр, бирок бизди эфирге мындай кооз чыга тургандай бар. Көрүп турганыңыздай, бүгүн бизди мындай өзгөчө коктейлдер күтөт. Демек, сиздер дагы экранга жакыныраак олтуруңуздар, өзгөчө коктейлдердин рецептин көрүңүздөр жана ошондой эле шаарыбыздагы саналуу эле бармендердин бири Вова жана Элдар менен кеңири таанышабыз. Саламатсызбы? Бүгүн биз көрсөтөбүз. Эмне деген коктейлдерди көрсөтөбүз? Коктейлден 2 вид жасайбыз. 2 виддин названиясы бирөөсү ЮАР болот, ал свежевыжатый соктордон жасалат. Ошонун бардыгы биригип, өзгөчө бир кооз вкус чыгат да, ошодончо. Экинчиси биз розовый небо деген коктейль жасайбыз. Ал молочный сыяктуу болуп кетет, нежный вкус менен. Кызгымтуу асман деп которолу. Элдар, буга чейин ошол коктейль шоу программасы башталган, бизге бир 20дан ашыгыраак чыгарылышыбыз болду. Ошол убакыттар аралыгында коктейль тууралуу мен көп нерселер айттым да. Билген нерсе мен баарын айттым айтор. Коктейль мындай болот, коктейль андай болот, өзгөчө болот деп. Бирок бүгүн мына чыныгы адистер келип турат. Сиздер айтыңыздарчы, коктейль башка суусундуктардан эмнеси менен айырмаланат? Кандай өзгөчөлүккө ээ? Артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы бул ар кандай жандай ингредиенттер болот да. Ошондо да жөнөкөй суу жөнөкөй суу болуп кетет да. Мындай сок ичишет го. Ошондо ал обычный эле просто суусундуктар болот да. Ал суусундук эле. А бул жерде суусундуктардын бул жерде биз өзүбүз ойлогон бармендердин чынча өз ойлоп чыгышат. Адамдар мындай ичпеген немелер мененче, вкустар менен. Ошондой болуп барда турганда еще неме болот да, мындай ощущениялар мындай башкача болот да, барып ичкендечи. Подачалар болот, ар кандай рассказ неме кылгандардачы. Берип атканда башкача берилет. Обычно суусундук деп просто адамдарга ошондой неме да. Толуктаганча кетейин, коктейль бул бармендердин чыгармачылыгы, искусство бул дагы. Суу менен суулардын аралашмасынан кооздукту жана ошондой эле өзгөчө даамды издеп тапкан бармендин искусствосу, таланты. Бармендердин дагы өзүнүн историясы болот. Аны кааласаңыз кийин айтып берем азыр. Ооба. Туура айттыңыз, биздин убакыт тарыраак. Эгер буга чейин Элдар жана Вованын коктейлин ичип жүргөн болсоңуздар, коктейль шоу программасынын экранда көрүлүп турган баракчасына катталыңыздар, даамы кандай экендигин ал жака пикир калтырыңыздар. Сөзсүз түрдө ушул жерде жасалган коктейлдерден жана ошондой эле өздөрүнүн баарынан дагы бир коктейлдер сиздерге бонус катары берилет деп айтканча кетели. Макулсуздарбы да? Макулбуз. Баба, сиз көрүп турганыңыздай орус улутундасыз, бирок кыргызчаны дагы жакшы сүйлөйсүз. Негизи Ош шаарынын тургунусуз бу, анан бармен болуп качантан бери иштеп келатасыз? Кантип аралашып калдыңыз дегендей? Биринчи мен официант болуп иштедим да. Кийин үйрөнүп, карап, мага жаккан да ушул ишчи. Кийин Мирзадан үйрөнүп калдым. Где-то 2 ай окуп, бардыгы, короче, бар ичинде жүрүп, карап кандай иштейт. Ушул менен да кирдим барга. Анан окуйт деп калбадыңыздарбы? Мындай атайын окуусу биздин Кыргызстанда жок болсо керек. Мындай үйрөнүп эле аласыздар да, шакирт түшүп. Ооба, ошонусун айтып коеюн. Кыргызстанда Бишкек шаарында бар. Бармендердин окуусу бар атайын. Ал жакта Бишкек шаарында бар, биздин столицабыздачы. Ош шаарында пока что жок. Ошону биз азыр Скайбарда иштеп жүрүп, биз ошону ойлонуп азыр неме болуп жүрөбүз да. Ош шаарында жакында Кудай кааласа өзүбүздүн ассоциация барман деген нерсени ачабыз.
ошол жака эң сонун. обучение полный нерсени үйрөтүп бармын деп даярдашка. Албетте сиздерге ийгилик каалайм. Ачыңыздар, биздин Ош шаарынын тургундары дагы өзгөчө даамдуу коктейлдерди мындай ичкенге буйрук насип кылсын дейли. Келиңиздер анда мындай коктейлди жасаганча эле баштайлы, маегибизди улантып Хорошо. берели. Биринчиден азыр могул мен помощнигим, мындай айтып коеюн. Баштайт розовое небо деген коктейлди жасап берет. А мен Коктейлде көбүнчө ананас согун көп пайдаланышат экен да, себеби? ананас сок просто вкус берет да, жакшы вкус чыгат просто. Аны пинаколада деген коктейль бар в основном. Ошолго очень вкусно болот. Немесе кошуп кокосовый сироп менен аралаштырып берсечи, подачасы молочного по коктейлю. Ошого в основном сочетается ананасовый сок мененчи. Сейчас Коктейлдердин түрлөрү тууралуу айта турган болсок, жер жемиштерден жасалат, ошондой эле сүттүү деп түрлөрү дагы өзгөчө сонун келет. Анан айрыкча муз менен берилген коктейль азыркы учурдун актуалдуу суусундугу. коктейлдерди айрыкча да ошол муз менен бериш керек. Муз болбосо мындай башкача болуп калат да, домача. Көбү ошо муз менен ичип жүрүп, элементарно алкоголүндү да айтпай эле коеюн биздин. Чаңкоону кандырыш керек айтор. Кандай болушу? Жакшы кандырат. Элдар, өзүңүз канча жылдан бери мындай баарда иштеп келесиз? Мен 3 жылдан бери иштейм. Ошто иштегениме 1 жыл болду. Үйрөнгөнүм Россиядан үйрөнгөнмүн. Россиядан үйрөнгөнсүз. Россиянын Калининград шаарында үйрөнгөнмүн. Ошол жакта үйрөнүп, Ошко келип биринчи иштеген жерим ошол Skybar болду да. Skybarда иштеп, азыр уже 1,5 жылдан бери иштеп атат Skybar. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. 3 жылдан бери иштеп келатам деп атпайсызбы? 3 жылда кандай гана окуялар көп болбойт. Анан кандай гана кызыктар дагы коштолбойт дегендей. Негизи мен ойлогонмун, мына ушул программаны ойлоп ишке киргизип жатып, барга адамдар эс алганы келет. Эс алуу менен бирге баягы жан дүйнөсүндөгү бар арманын дейбизби, же болбосо сырларын дейбизби, алар барменге айтышат экен да? Барменге ушул бардык чынбы нерсесин айтып беришет. Мага мындай окуганда көп болот мындайчы. Барда турсаң настроениясы жок адамдар келишет да. Настроениясы жок адамдар келип, досум куюп берчи дейт да. Мен азыр алкоголду айтпай эле коеюнчу да. Мен просто куюп бер дейт. Мен куюп берем, ал отуруп ойлонот, мен жанына келип, биздин ишибиз ошол да. Биздин адам отурат биздин жаныбызда. Ошол адамды биз угуп, ошол адамды жакшына кылып кетиришибиз керек. Ал ага мындай айтканда жөн эле суусунду кызатпай, анын сырларын жана бир катар арман, муун бардыгын алып калып, көңүлүн ачып жибериш керек. Көңүлүн ачып, да. Анан кийин моменттер болгон, ошо бардык нерсесин сиз айттыңыз, айтып кеттиңиз. Айтып, анча-мынча немелерин айтып коет да. Сырларын айтып коет, анан кийин биз ага көңүл бурбайбыз. Ошо настроениясын көтөрүп жөнөтөбүз ошону. Баягы адамдын кимдигин жана айыбын ачуу бир аз талапка туура келбейт десек да болот, мындай адамдык касиетке да туура келбей калат го. Бирок ошондой болсо дагы мен абдан кызыктырып атат да. Кандай сырларды барда айтып коюшат экен депчи. Көбүнчө кандай адамдар келет? Чоң кызматтагыбы же баягы өзүнүн жашоодогу, турмуштагы ордун таппай жүргөн жаштарбы? Көбүнчө кандай адамдар келет? Көбүнчөсү чынын айтайын, отношениядан келишет. Мамилеси бузулгандар? Мамилеси да. Үй бүлөсү менен, жубайы менен. Кыздар, балдар да үй бүлөсү ошондой көбүнчөсү ошентип келишет да. Биздин немеде да акыркы время мен ошону байкап калдым да. Ну, бала кыз менен жигити урушуп кеткен, көбүнчөсү ошо кызы келет, урушуп кеткен, бала менен урушуп кеттим, көбүнчөсү да уча. Балдар дагы келет ошентип. Баягы жигити менен урушуп кеткен учурдагы баягы кыздар көбүрөөк келет окшойт. Азыр ошону мен байкадым да, акыркы время кыргыз кыздары көп келип калышты да. Айрыкча баягы жигити менен урушуп кеткенде эле барып чуркашат экен да. Эми бардыгы эмес, мындай доля проценти кичине көп да, балдарга карагандачы. Ошону байкап калдым менчи. Бул аралыкта биздин алгачкы коктейлибиз дагы даяр болду. Да, бул аты розовый небо деп коет. элге көрсөтүп калсаңыз ичип көрүңүз.
Мен албетте bunun даамын таткым келип атат. Муз кошулган, муздак, чаңкоомду кандыраарына ишенип турам, бирок биздин экинчи бөлүктө жылдыздуу конокторубузду күтүп жаткан чагыбыз. Мына ушул коктейль дагы бизге кошулуп, ошол конокторду күтө турсун. Хорошо. Бул аралыкта экинчи коктейлге да кирише берсек болот. Экинчи коктейль аты ЮАР деген болот. Свежевыжатый соктордон. Сокторубуз даяр. Даяр кылып биз кылып койгонбуз, ошочу даярдап. Ошолорду бардыгын кошуп, и специальный сироптор бар, сироптор менен кошуп, өзгөчө бир даамдуу коктейль чыгарабыз да. Сиз коктейлди жасагыча мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскерткенче кетейин. Экранда биздин түз эфирдин номерлары, ошондой эле Инстаграмдагы баракчабыздагы жазылып турат. Катталыңыздар биринчиден, анан ошол жерге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздерге дагы мына ушул кооз, чаңкоону кандыра турган өзгөчө даамдуу коктейлдерди белек суналып, сиздер утуп алууга аракет кылыңыздар. Вова, сизге көбүнчө кайсыл коктейль өзгөчө жагат? Ну, свежевыжатый лимонадтар десе. Лимонадтар жагат. Эмнеге сиз бүгүн биз коктейль жөнүндө сөз кылып атсак, сиз лимонад деп турганыңыз кызык. Ушул ЮАР лимонадка окшош да, энче. Демек коктейлдин аты лимонад. Нет, Жок. ЮАР деген болот бул. ЮАРда айтып атат. Лимонадка окшош айтып атам. Лимонадка да окшойт бул, бирок названиясы безалкогольный коктейль деп коет, мынача. Алкоголи жок. Ооба. Биздин программада дагы дал ушундай болууга тийиш. Көбүнчө мына ошоштун эли жогоруда сөз кылып кеткендей жигити менен урушуп кеткен кыздар, анан кыздары менен урушуп кеткен жигиттер кайсыл мындай суусундукту көбүрөөк сурашат. Аныгыраагы коктейлдердин арасынан кайсыл түрү популярдуу бизде? Пина колада деген бар. Алкогольный. Безалкогольный дейбиз. Анын эки түрү бар, безалкогольный бар, алкогольный бар. Дагы ошол эле розовый небо бизге келген адамдар безалкогольный сураганда. Розовый небо, бразильский лимонад деген бар. Ар кандай дагы көп түрлөрү бар да. Ошолорду айтат, биз просто кылып беребиз. Алар бизге айтат, ушундай кылып бер десе, биз кылып бере беребиз. Даже если менюда дагы жок болсочу, биз биздин ишибизде булчу, менюда жок болсо дагы ошону дагы биз карабайбыз, өзүбүздү ойлоп табабыз да. Ушундай. Менден көбүнчө сурашат да. Коктейль шоу программасына алып барып, анан күнүгө коктейль жасайсың. Рецепттерин көп билсең керек эчи. Коктейль бул бардыгы ойлоп табылган суусундукта. Сиздин чыгармачылыгыңыз, бармендин чыгармачылыгы албетте окшошуп калат, окшошпой калган учурлар болот. Буга чейин баягы мындай айтканда көптөгөн сыноолордон өткөн даамдуу коктейлдер булар. Бирок ар ким өзүнүн чыгармачылыгына жараша, тандоосуна жараша эле жасап алганы андан да кызык болот. Сиз өзүңүздүн автордук коктейлиңиз барбы? Бар. Эмнеге бүгүн ошону жасаган жокпуз? Ал мен жасаган учурум, ал просто алкогольдүү коктейль. Ошон үчүн аны жасашка бүгүн ойлоп таптым, что көрсөтпөй эле койсомбу депчи. Туура да келбей калмады экен, э? Биздин кыргыз эли үчүн азыр көрсөтсөк мен болуп калат деп атам, ошого. Мен муну чайкайбыз, ичине лёд салабыз, лёд менен салып, чтобы аралаштырганда монтипчи муздак, анан охлаждающий болуп чыгат да. Шейкер дейбиз, бул? Да, шейкер. Идиштей. Шейкеринде Эмне үчүн шейкерге аралаштырыш керек? Жөн эле кашык менен аралаштырып койгондо биз күткөндөй муздак болбой калабы? Болот. Потому что буну ушуга дагы маани бериш керек да. Хорошо, жакшы чайкаш керек да, мынча жакшыраак чайкап, лёдду салып, шейкерде специально ушулар бар үчүн мындай чыгарылат да. Ушуга салып чыгарганда, аралаштырганда жакшы чайкалат ичинде, лёддор менен жакшы аралашып, ошон үчүн сонун вкус керек. Ошон берем. Ошон үчүн ложка иштетпейбиз. Негизи баягы тамак жасоодо бычакты азыраак колдонуш керектигин дагы эскертип келишет эмеспи? Балким ошол себептен дагы. Негизи ушул коктейлге өзгөчө азыктар керектелет да, талап кылынат. Анан мындай сейрек кездешүүчү азыктар дагы талап кылынат десек болот. Ошол азыктарды атайын заказ кыласыздарбы же деги эле каяктан алса болот?
Биз заказ кылабыз албетте. Чет өлкөдөн. Чет өлкөдөн эмес. Жакшы, бизде Бишкек шаарыбызда ошол жакта көп бармын айттым го, ошол ассоциация бармын деген ал жакта. Ал жакта барбы? Ооба, Бармендердин ассоциациясы. Да, бар. Бар, ал жакта өнүккөндө, ошол жактачы. Көбүнчөсү ошол жакта Европадан көп товар келет да, ошол жаккачы. Ошон үчүн биздин ошко пока что ончалык уровеньге жете элекпиз. Сиздер балким келечекке мындай көз чаптыруу десек дагы туура болот. Айтыңызчы, бизде бармендердин баягындай шоу көрсөтүүсү же болбосо болобу? Сиз өзүңүз барда туруп шоу көрсөтө аласызбы? Көрсөтөмүн, бирок бул жерде көрсөтө албайм. Жерде эмес. Сиздин шоуну көрүш үчүн демек өзүңөрдүн барыңарга барышыңар. Өзүмдүн барыма келсеңиз, мен сиздерге көрсөтүп берем. Балким мезгилдер болоптур, мына ошол сиз жогоруда айтып өткөн ассоциация түзүлгөндөн кийин атайын бармендердин дагы шоу сынактары жүрүп, ошол жерден кеңири элге бир шоу программа тартуулай турган мезгилдер жакындап эле калгандыгын айтып өттүңүз окшойт. Ооба. Жакын арада ошону ачабыз. Июлдун астына, июлдун башында ошону чыгарганып, азыр пландаштырып жатабыз да. Жакшы. Менин коктейлим бүтүп калды. Вивар деген ат. Подачаны берип аткандайчы. Просто адамдар карап отурат да, например, сиз барда турасызбы? Ушуну монтип, гренадин деген нерсе болот да, просто кооз болуш үчүн монтип коюп коебуз. Телекөрүүчүлөр да көрүп турган болсо керек. Мен коктейлди эмне үчүн жакшы көрөм? Мына ошол түстөрдүн өзгөчө айкалышуусу, анан өзгөчө даамы дагы ушундай өзгөчө болот. Особенно кыздарга жагат нерсечи. Ооба. Кыздар кызыл тазылга жакын деп коет эмеспи? Чындап эле өзүңүздөр көрүп тургандай, мына ушундай түсүнүн өзгөчөлүгү, ошондой эле даамынын анан чаңкоону кандырган өзгөчө даамы. Даамдуу коктейль. Даамдуу коктейль. Жана сөз кылып кетпедикпи? Бармендердин ассоциациясын түзүү боюнчачы. Негизи ошто бармендер бири-бири менен иштешип, өзүнүн тажрыйбасын арттырууга бир мүмкүнчүлүктөрү барбы? Деги эле бармен болом дегендер кайда кайрылышы керек? Бармен болом дегендер, аларга специально биз Instagram деген нерсе бар, ошолго биз ачып атабыз жакындачы. Ошол жерде бардык информация, керек болсо телефон номер, бардык нерсе ошол жакта болот. Көрүп, видеолорду ичине киргизебиз, как сиз айтып кеттиңиз, көрсөтө аласызбы бул нерселерди депчи. Ошолорду биз өзүбүздүн баарыбызды көрсөтөбүз, видеого тартып, ошо Instagramга киргизебиз. Баятан бери сиз экөөбүз сүйлөшүп, Вова мындай Унутуп калды окшойт болду. Унутуп калды окшойт деп телекөрүүчүлөрдүн жини келип аткан болсо керек. Эфирде коктейль шоу, биз жогоруда убада кылгандай эле Вова бардагы болгон кызыктуу окуяларды айтып берүүгө даярданып атат. Баятан бери бир катар талкуулар болду дегендей. Эстеп көрдү. Кандай айтам деп да ойлонуп көрдү. Айтор Вова кандай кызыктар менен коштолот бардагы? Мага адамдар келип, жүрөгүн нерсе калгандар айтып атат да. Ушун үчүн мен аларга кичине сүйлөп, жардам берип атам да. Ушул менен деп кандай айтайын? Адамдар эмне үчүн сурап, бүт нерсе аракет кылып, алар мага рахмат айтып, үйгө барып, жатат дейм. Мен дагы азыр ушул жерде туруп, тураңыздарда турам, каалап атам. Эфир бүткөндөн кийин сиздер дагы бар маалыматты айтып бүтүп, жеңилдеп, анан мага рахмат деп айтып чыгып кетишиңиздердичи. Ошондо биз кайра суроо менен кайрылып койбойм, кайсы темада кеп кылалы деп. Жогорудагы теманы улайлы. Темада кеп Эсиңизде калган кызыктуу окуялар же болбосо көбүнчө эмне жөнүндө айтышат? Сөз кылдык кыз жигит менен урушуп кеткеничи, анан сиз болот го айрым учурда бир окуяларчы же болбосо бир окуяларын айтып беришет деми? окуяларын айтып Эң беришет. кызыктуу кардар кандай? Эмнени айтып берген? Эң кызыктуу айтып берген нерселери чет өлкөдө болгон окуялар айтып берет. Чет өлкөдө болуп өткөн окуялар. Да. Мындай караганда биздин кыргыз калкыбыз көбү чет өлкөдө жүрүшөт го. Азырчы Москва, Калининград деген жактардачы. Ошол жактардан
келип бул жака эс алып кеткенин келишет да. Эс алып кеткенде биздин барда отурганда ошол адамдар көп нерсени айтып беришет да, ошол жакта болгон окуялардычы. Кызык, эмнени айтып беришет? Эми Кандай биринчи- окуялар болгон экен? Сиздин эсиңизде калган? Биринчи очередь сразу айтып коеюн, бизге баарыбызга эле знакомый эле болсо керек документ. Биздечи. Документ. Да, барганда көп кыйналышат. Ошону биринчи айтышат. Барганда элеби же Кыргызстандын өзүнө келгенде дагы кыйналышат экен? Көбүнчө паспортторун ушул жактан жасай албай көбүрөөк кыйналса керек. Мен оюмча көбү билбей эле барып алышат. Бул жерден жасаса болот экен. Ошону мен билдим да. Болот экен, бирок көбү билбей эле барып алышып, ошол жерде 3 ай кыйналышып, ошол окуяларды мага айтып беришет да көбүнчө. 3 ай кыйналышат деп айтышат и кыйналгандан кийин ошону айтып беришет көп нерсени. Ушундай жүрөбүз, ушул жерде жашайбыз деп көп жерде айтпай эле коеюн, именно кандай жердер экенин. Ошолорду мен угуп алып ойлонуп калам да, мен үчүн бул нерсе жеңил болуп турду. Мен Россияга барганда мен апам ошол жерде жашайт да. Ошон үчүн мен көргөн нерсени бул нерсеничи. Алар полный ушул нерселерди айтып бергенде мен ойлонуп калам да, простачы. Если мен ошондой болуп калганда депчи, мен деле ошондой болот экенмин, если Ошондо өзүм жалгыз барганда ошол кыйынчылыктарды басып өтмөк экенмин деппи? Ошого чоң рахмат апама айтам. Ошол Балким баягы тилди билүү жөндөмүңүз дагы жардам берген болушу мүмкүн. Тилди да, ошо особенности Россияга барып калса, ошо тилди билгендер көп жакшы иштешет. Мен жакшы балдарды билем. Азыраак кыйналышат. Азыраак кыйналышат и в основном ошондой сферада иштешет, ресторанный эмелердечи. Мага окшогон бармандар ошол жакта көп. Поварлар болуп, жаш жигиттер орусчаны так сүйлөгөндөр, без акцента. Ошолор азыр деле иштеп жатышат. Негизи мигрант болуп сыртка чыккандан кийин мынау Элдар өзүңүз сыяктуу эле ал жактан бир өнөрдү үйрөнүп келиш керек да, туурабы? Ал жөн эле бир кайсы бир жумушта иштеп, эми акча табуу бул башка нерсе да, күнүмдүк турмуш, оокат өтө берет. Бирок мына ушинтип өнөрдү үйрөнүп келип, анан Кыргызстанда барбы же башка нерсеби, айтор бул дагы искусство, бул дагы эмгек, талант. Буну жайылтып жатуу сиздерге өзгөчө суусундуктарды сунуштоо сөзсүз түрдө мигранттардын эмгеги. Миграцияны туура пайдалангандыгыбыз десек да туура болот. Туура пайдаланганы да, ошол көбүнчө ошону айтып беришет. Айтканым. Урушуп кеткен учурларыңыз да көп болобу? Урушуп кеткен учурлар. Эми алар көбүнчө эле мындай манай жок келишет, анан андайлар ар дайым эле мындай алардын айткандарын уккуңуз келбей калган учурда болсо керек. Ошонусун айтып коеюн, алар урушкусу келсе дагы биз алардан урушпашыбыз керек да. Бул үчүн неме деген нерсе болот, охрана деген нерсе болот да. Охрана и администрация болот. Ошондой учурда биз уже байкап калсак, биз уже заранее чакырып коюшубуз керек да алардычы. Алар либо биздин жаныбызда турат, либо ошол гостьтун жанында турат да. Токмок жеп калган учурларыңыз болобу? Кудайга шүгүр, пока что было элек. Болбо сиздечи? Жок, акчага кандай нерсе болгон. Балким биздин эл мындай маданияттуудур, токмоктоп кол салууга барбайт чыгар, же жөн гана ошол кырдаалга жеткирбей алдын алам деп айтмаксызбы? Алга жеткирбей. Ошону кантсе да урушкусу келет биздикилер дегиңиз келет го дейм. Эми да, биздин кыргызда кичине айтып коеюн мындай. Бардагы секреттерди ачабыз. Да, кичине мындай кызып калса, кичине анча-мынчасы кичине урушкусу келип калат. Алар үчүн специально охрана болот, ошону мен айттым. Охрананы дагы биз карап туруп алышат да, администрация. Ошондойлорго мындай өзүлөрү туруштук бере ала тургандай болуп. Бере ала турганда да, сразу конфликтти чечип койго турган болотчу. Ошон үчүн биз дагы аларга деле жакшы болот, бизге деле жакшы болот, спокойно көбүнчө ошондой болсо. Коктейль жасап үйрөнүп жатып, анан коктейлиңиз окшошпой калып, чыр-чатак чыккан учурлар дагы көп болсо керек. Болот. Ошондой учурда кырдаалдан кантип чыгасыз? Андай да импровизация деген болот да. Сразу ойлор коюшуң керек, гость ошондой нерсе болсо, гостько карап күлүп, жакшына түшүндүрүп, жанында дагы скорость деген нерсе болот. На скорости ошону тезирээк кылып коюш керек. А гость дагы, если ал отурса, если барный стойкада билгендер отурушат да, чамчачы, ошо билгендер, алар деле түшүнүшөт да, простачы, бизди карап көп айтса, силер деле түшүнөсүз депчи.
түшүнөбүз дегенде эмнени түшүнөт? Түшүнөбүз дегенде биз жанагындай адам көп болуп мындай моменттер болуп калат да. Жанагы залда место жок болуп калсачы, барда көп туруп калышат адамдарчы. Очередь бул жактан алып, ал жактан чакырып, бул жактан чакырып. Ошондо түшүнгөндөрү чыгат арасынан. Ошолор айтып калышат да, биз силерди түшүнөбүз депчи. Ошон үчүн биз аларга рахмат айтабыз чоңчу. Чоң рахмат деп. Ошондой моменттерде дагы болуп калат коктейлдер. Окшошпой калып же мындай запара болот аткан моментте колуңа бир нерсе тийип кетип, сынып кетип, ушундай да кичине неме болот да, мындай жүдөйсүң да кичинечи. Кудайга шүгүр, мы стараемся. Азыр ошондой болбошко биз аракет кылабыз да. Бирок кандай аз болот бизде. Негизи айтылган сөздү, маалыматты суу деле өзүнө сиңирип алат да. Эми сууга караганда биз адамбыз да. Айтылган ар бир сөздү кабыл алабыз. Анан жанагындай ар кандай окуяларды бир баштынан өткөн кыйынчылыктарды айтып берген кезде бардын аркасына өтүп алып, же болбосо ошол окуяны эстеп алып, ыйлаган, капа болгон учурлар болду беле? Эми биз балдарыбыз, бизде ыйлабайбыз, биз жинибиз чыгат. Кайсыл кырдаалга, окуяга көбүрөөк жиниңиз келди эле? Сени слишком унижать этип коюшат мынча. Бармендүүбү же кардардын тарыхы? Бармынды дагы общий кирет да ушулдачы. Слишком мындай сен жаман сөздөр айтканда сен бардык адамдын ичинде пайда болот да нерсечи. Ошол нерсени кармап калышка биз өзүбүздүн ошол биздин ишибиз да. Негизи эмне үчүн бармен болуу кесибин тандап алгансыз? Анан алдыда дагы ушул кесип менен мындай бир ушул кесипти өркүндөтүү максатыңыз барбы? Же бул жөн гана отурумдукка акча табуунун бир амалы, жолубу? Чынын айтып кетсем, мен биринчи бармен болом деп ойлогон эмесмин. Ким болушту кыялдангансыз? Эми окуп жүргөндө башка кесиптикти ойлоп жүргөмүн да. Например, азыр юридическийде окуйм да. Ошол Укугун билген бармен экенсиз да. Да, ошол юридическийде окуймун и кирип кеткенде эле ошо ойлогомун да, юридическийни бүтүп чоң адамдардан болом депчи. Но я сейчас ошо студентмин. Уже в дальнейшем жизнь көрсөтөт да, мындай жашоочу. Мен окууну бүткүчө дагы убакыт бар да. Убакыт бар и мен ойлоп атам, ушул ассоциация дедим го. Ассоциацияны если жакшы болуп кетсе, абдан жакшы болот Ош үчүн дагычы, потому что Ошто жок да бул нерсечи. Балким ошол ассоциацияны түптөп, анан иштеп кетишине, бармендердин мындан ары дагы тажрыйба алып, өнөрүнүн өркүндөшүнө салым кошуп, ошол жерде иштеп калаттырсыз. Же андай максаттар, пландар жок? Ошондой максат бар. Бирок бул жактан дагы окуу дагы бар. Ошондой ойлоп атабыз. Кантсе дагы юрист болушуңуз керек да. Анан азыр пока что планым анчалык 100% эмес. Жашоо көрсөтөт. Биздин Ошто азыр көп нерсе жок. Биздин Ошундай чынын айтсам, эми башкалардын уровенине эми жетип келип атат да. Мен Россиядан келгенде эле аэропорттон түшүп эле карайм да, чөйүз эмне өзгөрүлдү, эмне өзгөрүлбөдү деп. Ошону сразу байкайм. Жакшы нерселер өзгөрсө, мен айтам да, мындай нормально болду, жакшы болуп эме болуп калыптыр депчи, өзгөрүп атат экен Ошто. Мен бир агайым айткан эсимде, Ош шаар делген менен бир чоң айыл сыяктуу депчи. Балким агай эмнелерди эске алганын азыр эми санап бүтө албайбыз, бирок алардын ичинде ошол эле шаардыктардын аурасы десек да болот. Анан ошондой эле биздин коктейль менен барды дагы шаардыктардын аурасына кошпой кете албайбыз, барганын ичинде дагы. Барды эс алуу маданияты. Бул дагы өзүнчө бир маданият, искусство жогоруда айткандай. Ошондой болот. Оштун аурасын айтып коеюн. Оштун аурасы. Бармен байкаган Оштун аурасы. Да, аурасы көбүнчө ошо чет өлкөдөн келет да бизгечи. Чет өлкөдөн келип, телевидение деген нерселер болот. Көп жерден чет өлкөдөн адамдар мага окшогондор көбү келишип, азыр Ошто мен байкадым. Ошо жок нерселерди, ошо аураларын өзгөртүп, адамдар дагы өзгөртү да. Анан эсимде бар,
колледжде еще окуганда 9 класс бүткөндөн кийин адамдар көп нерсени билишпейт эле да. Жандай кандай деп айтсам, көбү ошто окуп, дальнейшем пландары жок болуп, мындай, например, за границадан мен үйрөнүп келип ошону айтсам, аны адамдар анча-мынчасы билишпейт. Кабыл албайт эле да, ошону түшүнбөйт эле простача. Азыр мен байкадым, ошондойлор көбөйө башташты. Анан кийин мындай жизньдагы жакшынакай болуп баратат да. Адамдар бир өзгөчө жашоо ритмдерин өздөштүрүп атабыз десек да туура болот. Азыр болсо селфиге түшөлү, андан соң коктейль шоу баракчасына экранда жазылып турган баракча катталыңыздар. Ушул сүрөткө пикир калтырган болсоңуздар, бүгүнкү бармендердин мындай кылып коелу. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, коктейль шоу демекчи, студиябызда ким конок болсо дагы биз сөзсүз түрдө коктейль жасайбыз. Жогоруда өзгөчө бармендин коктейли даяр, бирок биз ушул жерде жасаган коктейль баары бир башка да, биз өзүбүз сунуштаган. Айтор баягы салтка айланган адат боюнча суроо берем сизге. Эгер туура жооп берген болсоңуз, коктейлдин баягы рецеби боюнча туура коктейль жасалат. Эгер суроого жооп таба албай калсаңыз, анда бүгүн өзгөчө сиздин атыңыздан чыныгы бая айтып өттүк кой, автордук коктейлиңиз кандай депчи. Мына ушул жерде сиздин автордук коктейлиңиз жаралат десек да болот. Айтор, кеттик. Даярсызбы? Оюнга. Алгачкы суроо эми сиз өзү кыргыз мектепте окугансызбы, орус мектепте окугансызбы? Мен орус мектепте окугам. Суроого анын айырмасы жок. Себеби дегенде буну Кыргызстанда жашап, Кыргызстандын өкүлү болгондон кийин, жараны болгондон кийин баарыбыз билишибиз керек. Кыргызстандын гимнин кимдер жазган? Аныгыраагы авторлору кимдер? Эгер туура жооп берсеңиз, банан ыйгарамын. Жок, жообун таппай калсаңыз, анда банандын ордуна лимонду кошобуз. Сиз вариант кылып бере аласызбы? Например, 4 адамды айтасыз, ошону мен тандайм. Өздөрү 4 адам. Кыргызстанда өтө белгилүү болгон композиторлор. Композитор дегенде эле ошол 2 адамдын аты айтылат өзүчө. Убакытты көпкө созбойбуз. Ошондой болот. Буга чейин мындай гимнди билесизби өзү? Ушудан баштайлычы. Гимди билем. Билесиз, авторлорун көптөн бери кайталап мындай уга эле окшойт элеңиз. Авторлорун да чынын айтсам, Же такыр маани берип окуган эмессизби? Ошон үчүн, может быть, орус мектепте окуган үчүн ошого маани берген эмесмин. Мына ушул жерде кызыктуу бир жаңылык факт айтылганы калды да. Орус мектепте гимн ырдалбайбы, окутулбайбы авторлор? Окутулат, конечно. Бул нерсе көп убакыт өттү да бугачы. Мен Россияда жашап калдым. Россияга кичине көнүп калып турган ошого. Макул, эми биз түшүнүп турабыз. Демек сиз лимонду алдыңыз. Лимонду ала бериңиз. А мен болсо сизге авторлорун атап өтөйүн. Текстин жазган белгилүү, мындай айтканда, акындар экөө жазган. Текстин дагы Жалил Садыков жана ошондой эле Шабданбек Кулуевдер. Ал эми оонун жазган композиторлорду балким эстеп каларсыз. Аттарын айтайын, сиз фамилиясын эстейтинге аракет кылып көрүңүз, Аракет кылып көрөм. Аракет кылып көрүңүз. Насыр деген композитор. Насыр ким эле? Насыр Давлесов. Кийинкиси Калый Молдобасанов. Айтор, сизди көпкө кыйнабайлы, бирок сиз азыр жасай турган коктейль демек лимондон. Лимонду арчып, өзүңүз билген ыкма менен бокалга сала бересиз да. Коктейль жасайбыз. Негизи кайсыл жактын тургуну болосуз? Туулуп өскөн жериңиз дегендей. Туулган жерим Ошто болот. Ош шаары. Мен мектеп. Элдар, бананды туурап баарын салмакпыз да. Банандын ордуна лимонду алдыңыз. Азыр жөн эле согун алып коюу аздык кылат. Баарын туурап салыңыз. Же коктейлге албетте лимонду туурап салганга болбойт болчу, бирок сиз бүгүн туурап салган өзгөчө коктейль жасайсыз, Экинчи суроого өтө берели. Бул кыргыз болбосок деле адамбыз го.
адамдардын баары билген жана адамдардын баарына керектүү болгон нерсе жөнүндөгү табышмак. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Бул демек ар дайым биз менен дегендик. Кичинекей Ушундай табышмакты уктуңуз беле? уккан эмесмин. Негизи кыргыз табышмактарын угасызбы, окуйсузбу? Кайсы бир жерден угуп калган учурларыңыз болгондур балким? Болгондур балким да. Сиздерге кайрылып мисалга Оштун тарыхын же болбосо кыргыздын маданиятын сураган чет элдик кардарлар болобу? Да, тарыхны окуйт болчумун. Барсбек, Курманжан Датка, Алмамбет Датка. Көп кызыккан кыргызский историядан Каганат кыргызский ошондой окуйт болчук да. Бирок анан биз кыргыз тилинен эмес, орус мектеп болгон үчүн орусча окуйт болчук да. Ошолорду кичине кызыгып окуйт болчумун. Демек экинчи суроодо жоопсуз калат окшойт, Экинчи суроого балмуздак. Балмуздак, так. Хорошо. Муздан кошуңуз же суроо таппай калсаңыз балмуздакты кошуңуз. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Маселен, ал дайым сиз менен болот. Жердин түбүнө жеткенге чейин сизге кызмат кылган дагы мындай жардам берейинби? Жардам бериңизчи. Өзүңүздө бар. Өзүмдө бар. Балким ошол нерсе менен дүйнөнү таанып билесиз. Кабыл аласыз. Кабыл алам. Жогоруда айтып өткөндөй, орус мектепте окуп бүткөндүгүңүзгө байланыштуу бул жакшындап эле татаалдашып атат окшойт. Өзүм эле айтып кое берейин. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Бул көз, адамдын көзү. Көз. Всё. Окшоштубу? Окшошту. Мороженийди кошуңуз эми, кандай болсо дагы. Блендер иштетейин. Мүмкүнчүлүк бар. Албетте. Блендер сиздин кызматыңызда. Лимонду кошушту дагы унутпаңыз. Аны кошомун. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Тарыхты мындай жакшы эле окуганмын дегендей. Ошондо Эми анчалык жакшы эмес, эми любительский жакшы билем дейт, мындай болуш основной нерселерди көп билем. Мындай известный немелер болот го. Хандар. Быйыл Ош шаарын Түрксойдун маданият борбору деп жарыялашпадыбы, Ошондой эле? Быйыл площадьта болгон. Эми бул площадьта бир жолу болуп өткөн окуя эмес, бул жыл бою боло бере турган, кайталана бере турган иш-чара. Мен сизге суроону эмне деп берейин деп атам. Кыргыздардын ошол түрк дүйнөсүндөгү эң белгилүү болгон башчысы ким болгон? Башчысы? Бүтүндөй түрк элдерин мындай айтканда багындырган башчысы болгон бирөө эле. Центр Кыргызстан болду. Түрк эл боюнча, түрк элдеринин центры. Энесай аймагына чейин башкарган кезде кыргыз болуп, ошол бүтүндөй түрк элдерине белгилүү болуп көтөрүлүп турган кезде бир башчы болгон да, кыргыздардан чыккан башчы. Бул чын айтсам баягы атын деле айтып өттүңүз, балким эстешиңизге гана туура келет. Эстеңиз. Атын деле айтып өттүм. Атын деле айтып өттүңүз. Кайсыл башчы экендигин азыр эми бирок эстеп дагы бир жолу ошону айтыңыз да, ким экендигин. Түрк элине Түрк каганатында. Айттым, Барсбек деп айттым. Барсбек деп айттыңыз, ооба, туура. Демек, лимон менен мороженойду бириктиребиз жана кийинки азыкты өзүңүз каалаган, мындай айтканда, өзүңүздүн тандооңуз менен коштсоңуз болот. Окей, бул лимонго пока бул тура берет, мен пока что блендерде иштетем да. Лимондун үстүнө просто. Азыр ошондо балмуздакка эмнени кошосуз? Өзүңүздүн тандооңуз менен бананды алдыңыз, Банан кошом. Макул. Элдар, сиздердин барга чет өлкөдөн коноктор көп келеби? Көп келишет. Айрыкча индустар келишет. Россиядан, Орусиядан орустар келишет. Арабтар келишти. Арабиядан келишкендер.
ушул жылы десек болот да, же ушул жылы индустар келишти, арабтар келишти, кубинецтер келди Кубадан. буну аралаштырууга жиберсек болот демек. Мен суроомду кыскарттым. Жиберсек болот, кичине йогурттан кошпойсак болот. Буну кошпойбуз албетте, бул йогурт. Ушунча калчу. Оттан кийин салфеткадан буну уже аралаштырсак. Бул жака коюп койдум. Сиздин хоббиңиз кандай деген суроону атайынчы бул аралыкта. Менин хоббим Негизи музыка менен иштеп көнүп калгансыз да, ушул үн ар дайым коштоп турат сиздердин барды да ар дайым коштоп турат. Если биз азыр тынч жерге келип калдым, мага кичине көрө таштадыңыз да. Ошон үчүн кичине мындай көнүштүү эмес болуп атат да. Ошого айтып кайтарым. Ошондой эле айтып кетем, ошо если көргүңүз келсе, Sky барып өтсөңүз. Демек, коктейлиңиз даяр. Телекөрүүчүлөр, кадырман, азыр менин алдымда 3 түрдүү коктейл турат. Элдар, бул коктейлдердин түсү баягыдан бир аз өзгөрүп калды. Маселен, мына экиге бөлүнүп калгандыгы бул нормалдуу эле көрүнүшпү? Бул нормалдуу көрүнүшү, бирок бунун подача бергенден кийин употреблять этиш керек да. Биз буну жасап туруп жөн эле коюп атпайбызбы? Ошон үчүн анын ичинде болгон нерселер, ингредиенттер өдөгө чыгып калат, астына суусундуктар 2 слой болуп калат да. Ошон үчүн желательно берген гость, алган гость сразу ичиш керек. Конок деген сөздөр болот. Бизге болсо жазылган комментарийлер бар, аларга дагы көз чаптырганча өтөлү. Ийгилик каалап өткөн көрүүчүбүз бар экен. Жеке өзүбүзгө дагы SMS жазгандар болуп атат. Адашпаңыздар, ар дайым оюн болобу, суроо болобу, бардыгы Инстаграмдагы коктейл шоу баракчасы аркылуу гана ойнотулат, уланат дегендей. Ал эми биздин дарегибиз болсо экранда көрүнүп турат алдыда. Дал ушул каналга жазылып коюуну унутпаңыздар. Анткени кийинки каармандар менен ушул баракча аркылуу байланышабыз сиздер менен. Биз жогоруда сөз кылып кеттик эле, экинчи бөлүктө жылдыздуу конокторубуз болот деп коктейлдерибиз менен кошо күтүп аттык эле. Коктейл экиге бөлүнүп кеткиче күттүк, айтор коноктор келбей калды, кеңеш тобу. Ошондой болсо дагы бизге бөлүнгөн убакыт учкан куш дейт, жыйынтыкталып баратат. Коктейлдердин даамын татабыз. Сиз биринчи өзүңүз жасаган коктейлдин даамын татып көрүңүз. Сиздин бардагы окшоду, окшободу, ошол бааңызды бериңиз, а мен буларды татып көрөйүн. Мен сизге айтпадым, импровизация депчи. Биз кылган учурда ушул нерселерди полный кылып атканда биринчи очередь барман деген өзү билиш керек эмне экенинчи, вкусу кандай болот экенчи. Ошон үчүн мен уже билем кандай вкус экенин. Ошон үчүн сизге даамын татпай туруп билип койдуңузбу? Же балким өзүңүз татып көргүңүз келбей жаткандыр? Нет, мен билемин. Потому что бул эң оңой нерсени сиз бердиңиз да магачы. Балким билгендиги үчүн дагы лимонду ушул жака калтырып көрөйүн деп сунуштадыңыз. Айтор даамын татып көрүңүз, чындап эле кандай болгондугун. Хорошо, татып көрөм. Мен айткандай эле мен билген вкус болду. Сизге аягына чейин ичип кое турган коктейл болуптур. Ошондой болсо дагы кийинкилерин дагы татып көрөлү. Мен буну аралаштырганым туура болобу же? Туура болот, ооба. Аралаштырайын. Ушул да мага көбүрөөк жакты окшойт. Кычкыл, анан ширин дагы экен. Сочетаниясы ошондой болот. Эми салыштырабыз. Катара калдыңыз. Бул коктейлди ичүү аябай кыйын болду. Кыйынчылыкка тургудай. Айтор,
бардыгы тең, бул жаркын маанай. Мына ушундай өзгөчө даамдарды жана өзгөчө маанайды ар дайым сиздерге сунуштайбыз. Маанайыңыздар жаркын болсун, ичкениңиздер даамдуу жана сапаттуу азыктар болсун. Элдар келип кызыктуу маек бергениңизге, ошондой эле кардарлардын анча-мынча сырларын ачкандыгыңызга ыраазычылык билдиребиз. Алдыда баягы чыгармачылыктагы, бул дагы болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Сөз болгон ассоциацияңыздар ишке ашып кетсин, шаарыбыздын тургундарын өзгөчө даамдар менен кубандырып жүрө бериңиздер дейли. Чоң рахмат сизге. Айтып кетерим, сиздин рахмат сизге чакырганыңызга дагы. Айтып кетерим, биздин Sky Bar Конокторун кубандырууга ар дайым даяр. Коноктор да. Рахмат. Келип туруңуздар. Сиздер дагы биздин шоу программага келип туруңуздар. Анча-мынча келбей калган ырчылар бар, бирок капы болбойлу. Бүгүнкү конокторубуз дагы маанилүү сиздер менен биргеликте десек да болот. Анткени алар кайрадан эле концертте эс алуу күнү аларга иш болот эмеспи. Кийинки ишемби күнү көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.